Мен биринчиден сизге Ак Ордо 3 жаңы конушунун атынан терең ыраазычылык билдирем. Сиздин жардамыңыз менен азыр миңдеген адамдар өз үйүнө китептерин алып ээлик кылып отурат. Ошондой эле маселе бар. Биринчиден, азыркы күндө 3000ге жакын үй сот аткаруучулар тарабынан арестте туруп, элдер китебин ала албай, комиссиянын жумушуна дагы, кадастрдын жумушуна дагы ушул сот аткаруучулар тарабынан коюлган аресттер тоскоолдук кылып, элдер абдан кыйналып жатат. Ошондой эле тынчтык ата журт конушунда дагы 100 үй билөө китебин ала албай атат. Ушуга өзүңүз көзөмөлгө алып бир жардам берип коюңузду элдин атынан суранат элем. Ошондой эле өзүңүз жакшы билесиз, 18 гектар жерибиз бар. Өзүңүз бир эмес 2 жолу барып кеттиңиз. Ошол жерге мектептер ген планга түшкөн, ушулга чейин башталбай турат. Бизде 10 миңге жакын окуучу шаардын мектептерине каттап, азыркы күндө абдан кыйын абал жаралып атат. Ошон үчүн ушул Ак Ордого 2024 жылкы курула турган мектептердин катарына кошуп, мектебибизди бүтүрүп берсеңиз абдан жакшы болот эле. Ошондой эле Ак Ордо 2, Учкун 2, Кызыл Туу, Ак Ордо 2де ушул жерде тынчтык конушунда дагы даяр трансформация болгон мектепке ылайыктуу жерлер бар. Ошону да караштырып мектеп салып бериңиздерди суранабыз.